Барыңыздарга салам, урматтуу достор. Сиздер менен Айжамал Амангелди жана Түстүү тасма берүүсү. Бүгүн биздин чыгарылышыбызды чыгыш өлкөсү Жапонияга арнайбыз. Жапония эмне деген өлкө? Ал кантип байып кетти? Кыргызстанга кандай таасир этип, бизге кандай жардам берип жатат? Бүгүн ушул суроолор тууралуу сүйлөшөбүз. Самурайлар, роботтар, өнүккөн экономика, автоунаалар, техника жаралган жер. Жапония каада салттар менен келечек кезиккен өлкө. Ал эми бул мамлекет жөнүндө кызыктуу тартылган видеону көңүлүңүздөргө тартып алайбыз. Ушул мыкты өнүккөн өлкөдөн Кыргызстанга мугалимдер келип, биздин балдарыбызга сабак окутуп кетишкен. Бул тажрыйба жөнүндө кийинки видеодо кененирээк. Өткөн жылдын декабрь айынын аягында Япониянын Хоккайдо префектурасынан 7 мугалимден жана 1 директордон турган топ келген. Алардын иш сапарынын максаты Кыргызстан жана мектептин билим берүү тутуму менен таанышып жана ошондой эле ЖИКА программаларынын иш аракеттеринин натыйжаларын билүү. Делегациялар өз студенттерине өз мамлекеттеринин эл аралык ишмердүүлүгү жөнүндө айтып берүү үчүн Япония өкмөтү Кыргызстанда ишке ашырып жаткан долбоорлорду көрсөтүштү. Келечекте жаш мугалим өзүнүн туулуп өскөн жери Фукусимага кайтып келгенде, ал Кыргыз Республикасында топтогон билимин жана тажрыйбасын жапон мектеп окуучулары менен бөлүшөт. キルギスに来て1
Кыргызстан менен Жапониянын окуучуларынын айырмачылыгы жөнүндө айта турган болсок, Жапон окуучулары кыргыз окуучуларына караганда англисче ушунчалык так жана ачык сүйлөй алышпайт. Эгерде мени туулуп өскөн Фукусима менен Караколдогу жашоону салыштырсак, менин оюмча Кыргызстанда туугандар менен жумуштагы кесиптештер менен коңшулардын байланышы абдан күчтүү жана жакын. Адамдар бири-бирине жардам беришет жана бири-бирине жакын болушат. Бул жылы кыргыз мектебинде жакшы өттү. Мен жергиликтүү мугалимдерди аябай колдодум жана окуучулар мага жакшы мамиле кылышты. Экинчи жыл да ийгиликтүү болот деп ишенем. Дунган үй бүлөсү менен таанышуу. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Ар кайсы улуттардын ашканалары жана каада салттары менен таанышуу саякаттоонун маанилүү пункттарынын бири болуп саналат. Жапон мугалимдери салттуу кыргыз ашканасынан тышкары Дунган ашканасынын даамын татышты. Айрыкча бул үчүн конокторду Караколго жакын жайгашкан Дунган улутундагы Ырдык айылына алып барышты. Жергиликтүү дунгандардын үй бүлөсү конокторду өз үйүндө тосуп алышып, эски рецептери боюнча даярдалган ар кандай 8 тамактан турган Дунган тамактарын сунушташты. Конокторго кооз пагода жана айылдык музейдин экспозициясы көрсөтүлдү. 140 жыл мурун бул мусулман Кытай тобу бул аймакка кантип көчүп келгендиги жөнүндө кызыктуу окуя айтылды. Дунгандар падышалык бийликтин тушунда дагы, совет бийлигинин тушунда дагы аман-эсен жашап, ушул аймакты өз үйүнө айлантып, салттуу маданиятын жана ашканасын сактап, жашап, гүлдөп өскөндүгү жапон мугалимдери үчүн таң калыштуу болду. Конкин айылы бала кезден бери эл аралык чөйрө. Кыргызстандагы мектептик билим берүү тутуму менен таанышуу үчүн дагы бир маанилүү жагдай. Конкино айылына болгон иш сапар. Бул жерде кыргыз, казак, дунган, уйгур, өзбек, калмак жана орус үй бүлөлөрүнүн балдары орус тилдүү мектепте чогуу окушат. Мен кыргыз балдардан эмне каалайсыңар деп сураганда, алардын жоопторуна таң калдым. Алар үй бүлөсү жана туугандар менен байланышкан жакшы нерселерди каалайбыз деп жооп беришти. Жапон балдары бул суроого көбүнчө смартфон же планшет каалайм деп жооп беришет. Кыргызстанда класста таратылуучу материалдар аз, жапон мектептеринде абдан көп. Ошондой эле, менимче Кыргызстанда жакшы ийгиликке жетишкен студенттер менен көбүрөөк окушат жана жакшы окубагандарга азыраак көңүл бөлүшөт. Ал эми Японияда тескерисинче, артта калгандарга көп көңүл бурулат. Бирок кайсы билим берүү тутуму жакшыраак деп айта албайм. Анын натыйжаларын терең изилдеп, андан кийин жыйынтык чыгарса болот. Жалпысынан жапон мугалимдери Кыргызстан жөнүндө ар кайсы элдердин каада салты, мектептердин өзгөчөлүктөрү жөнүндө унутулгус таасирлерди алышты. Алар кыргыз элинин чын ыкластуулугуна кубанып, табиятынан таң калышып, жергиликтүү ашканаларда таасирленишти. Жапония бизге билим сферасында жардам берип келет. Окуучуларыбызга мастер-класс жана тренинг, студенттерге билим алуу, стажировка жана алмашуу программалары, каалагандарга жапон тилин үйрөтүү, ал эми акыркы 3 жыл биздин салык кызматынын кызматчыларына квалификациясын жогорулатуу максатында JICA эл аралык япондук агентствосы онлайн окутуу өткөзүптүр. JICA эл аралык кызматташтык жапондук агентствосы 20 жылга толду. Пандемияга байланыштуу бул датаны белгилей албай калышты. Ага карабастан JICA жана ошондой эле салык кызматы 3 жылдан бери иштеп жатышкан долбоордун жыйынтыктары менен бөлүшүштү. Кыргызстандын салык тутуму, жалпы салык режими. Кыргыз жараны канча салык төлөйт?
ар ким ар кандай төлөйт. Бул жарандын эмнеге ээ экендиги, ал кайсыл жакта иштегендиги жана башка факторлордон көз каранды. Салык режими өлкөдө кайсы салыктар бар экендигин жана кайсы учурларда төлөнүшү керектигин аныктайт. Кыргызстанда жалпы салык режими жана атайын салык режимдери бар. Жалпы салык режими салык кодексинде белгиленген, бирок ал дагы бөлүнөт. Жалпы улуттук жана жергиликтүү салыктары бар. Бюджеттин ири киришелери КНС, кошумча нарк салыгынан түшөт. Бул мамлекет чогулткан бардык салыктардын дээрлик жарымы. Аны айрым учурларда иштегендер, тейлөө кызматтары жана товарлар менен камсыз кылган, ошондой эле өлкөгө жүк ташыгандар төлөшөт. Ставкасы 12%. Экинчи маанилүү бюджет бул киреше салыгы. Аны ишкерлер төлөйт. Таза пайданын 10%. Сатуудан алынуучу салык. Аны өлкөдө товарларды, кызматтарды жана жумуштарды саткан уюмдар жана ишкерлер төлөйт. Ставка иштин түрүнө жараша болот. Акциз жана жер казынасын пайдалануу салыгын тармактык компаниялар төлөшөт. Жер казынасын пайдаланууга укугу бар жана жерлерди иштеткен же аларды өндүргөн адамдар төлөшөт. Ставка иш аракеттердин түрүнөн көз каранды болот. Мунун бардыгы ишкерлер жана уюмдар үчүн. Кыргызстандыктардын көпчүлүгү киреше салыгын, башкача айтканда, эмгек акыларынын бир нече пайызын төлөшөт. Бардык улуттук салыктардын ставкалары адамдын жашаган жеринен көз каранды эмес. Алар республика боюнча бирдей. Бирок жергиликтүү тургундар үчүн ар кайсы аймак ар башкача салык төлөшөт. Жергиликтүү салыктарга жер салыгы жана мүлк салыгы кирет. Бул дагы кыргызстандыктар төлөгөн салыктардын кеңири жайылган түрлөрүнүн бири. And especially the tax services. Пандемияга тиешелүү биз кызматчыларга аралыкта иш жүргүзүүнү сунуш кылдык. Ага чейин бүгүн биз презентация кылган тренингдик системаны иштеп чыктык. Ошондой эле жөнөкөй кардарлар үчүн налог системасын жана төлөөлөрдү оңой түшүнүү үчүн программаларды иштеп чыктык. Бул программа өз алдынча дагы көп убакыт иштеп жана жардамы тиет деген үмүттөрүбүз бар. Бул биздин эң башкы максаттарыбыздын бири. Бул жактагы тесттен жана тренингден өткөн кызматчылардан ой пикир угуп жатабыз. Жакшы көрсөткүчтөр бар. Because they are all over tax officers. Долбоор Кыргыз Республикасынын салык кызматынын кызматчыларынын өнүгүүсүнө багытталган. Анын ичине 2 стажировка жана ошондой эле онлайн окуу кирди. Окууну 585 адам аяктады. Бул жалпысынан кызматчылардын дээрлик 30%-ын түзөт. Ал эми кийинки жылы окууну өткөзүү ар бир ай сайын пландаштырылган. Жапония башка өлкөлөргө жардам бере алган деңгээлге жетти. Ал эми ал кантип бай өлкөлөрдүн бири боло алды деген суроого жооп бергенге аракет кылабыз. Япония экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин толугу менен кыйроого учурады жана анын үстүнө утулган тараптын тарабында болду. Бирок түзмө-түз бир нече ондогон жылдардан кийин укмуштуу экономикалык өсүштү көрсөтүп, дүйнөдөгү алдыңкы өлкө болуп калды. Эмесе тарыхка көңүл буралы. 20-чы кылымдын башында өлкө экономикасы боюнча дүйнөдөгү лидерлердин катарына кирген. Япония чындыгында 19-чы кылымга чейин технологиялык жана экономикалык жактан Европадан бир топ артта калган феодалдык өлкө болчу. Өлкө агрардык болгон. Жапон тарыхындагы бурулуш учур Мэйдзи реставрациясы деп аталат. Реставрация европалыктар менен америкалыктардын Японияны колония кылабыз деген коркунучунан улам келип чыккан. Өлкөлөр иш жүзүндөгү карталарында Японияны бөлө башташкан. Япония өзүнүн технологиясындагы артта калгандыгын түшүнүп, олуттуу чечим кабыл алып, өзүн кулчулуктан сактап калды. Мэйдзи реставрациясы көп учурда революция деп аталат. Ал жапондордун салттуу жашоосун толугу менен өзгөртүп, Японияга батыштын мамлекеттик жана жалпы жашоо образын сиңирген. Япония Европадан үлгү алып, жашоонун бардык тармактарына реформаларды жүргүзө баштады. Өзгөрүүлөр америкалык үлгү боюнча конституцияны жазуудан баштап, бийликтин ар кандай бутактарынын жүрүм-туруму менен аяктайт. Ал ошондой эле маданий жактан өзгөрүп, либерализмдин үлгүсү менен европалык түшүнүктөрдү жана идеалдарды колдоно баштады. 20-чы кылымдын башында Япония дүйнөлүк аренада көрүнүктүү өлкөгө айланып, Азия чөлкөмүндөгү шарттарды белгилей баштады. Бирок кийинчерээк ал Азияда жигердүү экспансияны баштаган. Бул Японияга жаман таасирин тийгизди. Экинчи дүйнөлүк согуштун аягында Япония кейиштүү абалга туш болгон. Ал жеңилгенден тышкары, ал бузулган. Бул экономиканын 70%-нын төмөндөшүнө алып келген. Ошондой эле өлкө 1952 жылга чейин Американын оккупациясынын астында болгон.
Бирок бир нече ондогон жылдардан кийин Жапония экономикалык өсүш боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкө болуп калды. 50 жылдардын башында жана 73 жылга чейин Япониянын экономикасы жылына орто эсеп менен 10% өсүп турган. Эгерде 50 жылдардын башында Япониянын жарандарынын кирешеси америкалыктардын 20%дан бир аз ашырагын түссө, 90 жылдардын башында алар 80%дан ашкан. Ошол эле мезгилде ИДПнын көлөмү боюнча Япония дүйнөдө экинчи орунга көтөрүлүп, акыркы кезге чейин өз позициясын сактап келген. 2010 жылы гана Кытай аны басып өткөн. Япония дүйнө жүзү боюнча электротехниканын жана автоунаанын эң ири жеткирүүчүсү болуп, өзүнүн мыкты сапаты менен белгилүү болду. Кантип Япония ушунчалык ийгиликтүү боло алды? Бул суроого бир дагы жооп жок. Бирок биз экономисттердин эң популярдуу пикирлери жөнүндө сөз кылабыз. Мурда да айтылгандай, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Японияны америкалык аскерлер басып алышкан жана дал ушул америкалыктар Японияда америкалык саясат жүргүзүшкөн. Башында Американын Японияга так пландары жок болгон. Американын негизги максаты Япониянын экономикасын демилитаризациялоо, келечектеги согуштардан сактап калуу үчүн армиянын катышуусун жана милитаристик өндүрүштү чектеген мыйзамдарды кабыл алуу болгон. Бирок Кытай жеңилгенден кийин Америка Японияга өз күчтөрүн жөнөтүп баштаган. Агрардык реформа Япониянын гүлдөбөн өгүшүнө негиз салган. Анын жардамы менен миллиондогон дыйкандар жердин ээси болушту. Мунун аркасында Японияда айыл чарба рыногу пайда болуп, дыйкандар казынага жакшы киреше алып келишкен. Америкалык аскерлер аралдардан чыгарылгандан кийин дагы АКШ Япониянын экономикасында маанилүү ролду ойноду. Башында АКШ ири инвестор болгон. Андан кийин ал Япон товарларынын негизги керектөөчүсү болуп калган. Корей согушу жөнүндө өзүнчө айта кетүү керек. Анын аркасы менен Америка Японияда жапырт сатып алууларды жүргүзө баштады. Анткени АКШдан берүүлөр кымбат жана узак болгон. Бул окуя Япониянын экономикасын калыбына келтирүүнүн татаал мезгилине туш келип, ага пайдалуу таасирин тийгизди. Өлкөнүн дагы бир маанилүү чечими тармактын инновациялык багыты жана чийки заттарды импорттоо жана продукцияны экспорттоо системасы болду. Чындыгында, экинчи дүйнөлүк согуштун аягында Японияда тажрыйбалуу менеджерлер жана инженерлер түрүндө билимдүү адистердин базасы жакшы болуп, алардын жардамы менен экономика кайрадан жанданды. Япония өкмөтү инновациялык индустрияга таянган. Алар талкаланган өнөр жайды калыбына келтирбей, жаңы технологияны колдонуп, нөлдөн баштап жаратууну чечишкен. Чындыгында, эл аралык чектөөлөргө байланыштуу Япон өнөр жайын калыбына келтирүү мүмкүн эмес эле. Японияда чийки зат жок болгондуктан, аны башка өлкөлөрдөн алып, иштетип, даяр продукцияны экспорттой баштайт. Жеңил өнөр жай өнүгө баштады. 70-жылдарга чейин Япония жабдууларды жана автоунааларды өндүрүүчүлөрдүн арасында алдыңкы орунду ээлей баштады. Бир жагынан Япониянын экономикасы мурдагыга караганда бир топ либералдуу болуп калды. Рынокто жаңы ишканалар пайда болуп, атаандаштык акыйкат шартта курулган. Экинчи жагынан экономиканы толугу менен либералдуу деп айтууга болбойт. Япония өкмөтү жергиликтүү өндүрүштү субсидия жана салык жеңилдетиктери менен стимулдаштырды. 50-жылдары ал Японияда протекционизм практикасын иш жүзүндө колдонуп, жергиликтүү өндүрүүчүлөргө рынокто аман калууга мүмкүнчүлүк берди. Япония өкмөтү ошондой эле өлкөнүн башкы инвестору болуп, Keiretsuга түрткү берди. Keiretsu, Toyota же Mitsubishi сыяктуу ири каржылык жана өнөр жай топтору. Япон экономикасы ички рыноктун өнүгүшү менен ачык болуп калды. Ошентип, туура саясий чечимдер, тең салмактуу экономикалык саясат жана бир катар тарыхый өзгөчөлүктөр Японияга дүйнөдөгү алдыңкы экономикалардын катарына кирип, 10 жылдан ашык убакыттан бери ушул лидерликти сактап калууга мүмкүнчүлүк берди. Чыгарылышыбыздын аягында сиздерге көңүлдүү коюп беребиз. Сагам несим менен досуң дос. Досуң үчүн досум төштү тос. Сагам не болсо досуң бос. Достор менен боло бонду сос.
Досым барды айткан жоксуң, досым табам айттай токсуң. Жоксуң анда келсем кеттиң келгидей. Өзүң болсо кубат досуң, сөзүң болсо куулап жоксуң. Босу бекем деле бекем белгидей. Досым бери келе берилей. Досым барды эч нерседен кейбей. Достор барды эч нерседен кемибей. Коздоп алар кечкирсе да мемирей. Досым менин кереметиң балабас. Коздук менен достугумду санабас. Өзүң менин денин деле жазабас. Өзүң элемегин деме жарабас. Мага эч ким таба албай тандай досту айтат. Достук кубат берип кайра алга бас. Чалаган адамдар мени дос дей. Куруу бакытты алар коробос дей. Кебирей досторың соз дей. Кебир дос сос дей. Чымбы калпы мамиле, чыкты калктан бар эле. Мен сага жардам беремин, если будешь на нуле. Досум мага керек эмес, сенден пайда же зыян. Мен сен үчүн селдей агам, жок дегенде болду я. Ала тоодой бек бололу, досум чеп бололу. Улдарыбыз урматтап, улуу тек бололу. Ала тоодой бек бололу, досум чеп бололу. Улдарыбыз урматтап, улуу тек бололу. Досум менин кереметиң балабас. Коздук менен достугумду санабас. Өзүң менин денин деле жазабас. Өзүң элемегин деме жарабас. Мага эч ким таба албай тандай досту айтат. Достук кубат берип кайра алга бас. Ал эми бүгүнкү Жапонияга арналган чыгарылышыбыз аягына келди. Биздин өлкөбүз дагы өнүгүп өсүшү, коомубуздун билиминин деңгээли, ачык келечекти куруу өзүбүздүн колубузда деп ишенем. Андыктан баарыбызга чын ден соолук жана ой максаттарыбызга жетүүнү каалайм. Сиздер менен мен Айжамал болдум. Түстүү тасма берүүсү. Көрүшкөнчө.